Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 29 август 2024 жыл мен сіздерге барыңыздар эле билген Кара Суу тарапта жайгашкан жаңы Барак айылынан сатыла турган 8 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Сатыла турган жер участок көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эң жакшы жери тегиз, анан таза суу, агын суу, свет бардыгы бар экен. Кара Суу базарына келсеңиздер, ошол жерден 30 адырды көздөй бул жака түз жүрүп келгениңиздерде, могул жер Сары Колот айылынын центри болуп калат. Могул жерде заправкасы бар экен Сары-Колоттун. Ошол заправкадан өткөнүңүздөрдө сол тарапта мына жаңы Барак айылынын повороту бар. Ушул жерден жаңы Барак айылына кирип барсаңыздар, жаңы Барактын эки мындай кайчылаш жолу болуп калат, оңго солго. Ошол жерден сиздер солго бурулуп, түз жүрсөңүздөр эле ошол көчөнүн сол тарабында сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. Анан мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, 30 адыр, тактап айтканда Ош Өзгөн трассасына чыгып каласыздар туугандар. Так достор, мен айткан жаңы Барак айылына кирип келгениңиздерде, жаңы Барактын 3 көчөсү бар туугандар. Ошол 3 көчөдөн сиздер солго бурулуп, бул жака түз жүрүп келгениңиздерде мына катар-катар үйлөрдүн жанында эле сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. 8 соток жери тегиз. Азыр маалымат берип баштайм. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүнө чалып, келип көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Үйлөрдүн саны өтө көп. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Эң жакшы жери туугандар. Агын суу бар, таза суу бар, свет дагы бар. Мына сол тарабында кичине канал бар экен, агын суу өтүп турат экен. Анан мына көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн экен. Таза суу, агын суу бары бар, свет деле бар туугандар. Мына ушул жер участок сатыкка чыгып атат. Чек арасы мына үйдүн аяк тарабынан башталат. Анан мына фундаментке чейин болуп калат экен туугандар. Фундаменттин артында дагы 2 метр место ээси калтырган, кошунакысы деп. Мына ушундай туугандар. Условияларын айттым, жерин айттым. Эң негизгиси кызыл китеби бар экен. Токтом бүт бардыгы бар. Азыр көргөзүп берем, ал жерге окуйттур. Эң жакшы жери туугандар, таза суу бар, агын суу бар, свет дагы бар. Мына туугандар. Кызыл китеп, токтом бүт бардыгы бар экен. Эч кам санабай ала берсеңиздер болот. Документтери мындай айтканда так экен. Анан бул жакта да көрүп атасыздар, бир ондой үй бар экен. Абасы таза, тынч, сонун. Кара Суу базарына деле чыгып түз жүрүп барсаңыздар болот. Кааласаңыздар мына 30 адыр тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Сонун жерде жайгашкан. Анан бул жагы жайыт туугандар, кийин мал, уй, кой, жылкы багып кошумча бизнес кылсаңыздар болот. Мына. Анан мына жакта фундаменти дагы бар. 4 комнатага ылайыкталынып салынган. Мына туугандар, бийиктиги дагы жакшы экен, көрүп атасыздар. Өзүбүзгө деп эле салганбыз деп ээси түшүндүрүп берди. Мына көчүп кеткен, сынып кеткен жерлери деле жок. Бүт бардыгы жакшы экен. 4 комнатага ылайыкталынып салынган. Мына бийиктиги деле жакшы, плюс подушкасы деле болот. Анан мына өйдө тарабында дагы фундаменти бар экен, көрүп атасыздар. Эми кийин каалагандай кылып үй, мал сарай салбасаңыздар болот. Мына ушундай жери негизинен тегиз, чек аралары такталган, эң негизгиси кызыл китеби бар. Дагы кандай маалымат берсек? Анан туугандар, адашпасам бир 2-3 ай мурун мына ушул үйдүн мына жанындагы сол капталындагы жер участокты тартып кеткем, 8 соток. Ал деле бир 4-5 күндүн ичинде эле сатылган. Андыктан бул сатылуучу жер участокты дагы колдон чыгарбаңыздар. Жер алган адам утулбайт. Жердин баасы жылдан жылга кымбаттап атат, өзүңүздөр билесиздер. Эми баасын айтайын. Баасы 900 000 сомго бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө дагы кеми бар дейт. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай тегиз 2 фундаменти даяр болгон сатылуучу жер участокты колдон чыгарбаңыздар. 900 000 сом, анан жакшы кеми бар экен.